главное, вчера это мы... Вот. Мынакей бүгүн дагы Фрунзе айыл өкмөтүндө Сокулук районуна караштуу жаңы мыйзамсыз курулуп, мыйзамсыз турган павильондорду алдыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп башталды дагы. Бүгүнкү күндө Фрунзе айыл өкмөтү боюнча көптөгөн павильондорго эскертүүлөрдү бергенбиз. Алардын ичинен бардыгы документтерин предоставить этип, көрсөткөн документтердин бардыгын, договорлору барларды, бүттүгүн узартылган атызысы барлар бүттүгү калтырылды. Ал эми документтердин жоктугуна байланыштуу мыйзамсыз экени такталгандан кийин, берилген эскертүүлөрдүн убактысы өткөндөн кийин мындай кылып туруп снос кылып чекесинен алдырып баштадык. Бүгүнкү күнү азыр Фрунзе айыл өкмөтүндө ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. На сегодняшний день сейчас проводится оперативно-рейдовые мероприятия на территории Фрунзенского айыл өкмөтү. Те, которые незаконно установленные торговые точки, павильоны, так как у них сроки договора уже просрочены и не продлены, не было, айыл өкмөтү не предоставлял им вот эти муниципальные земли. После установления, что незаконные данные павильоны, было выдано уведомление, чтобы снести данные павильоны. Но так как они не реагировали на данное уведомление, пришлось принудительно выехать комиссионно, и с айыл өкмөтү совместно занимаемся сейчас сносом данных павильонов незаконно установленных.